Assalamu alaikum урматтуу достор. Бизде сүйүнүчтүү кабарлар бар. Четинен баштасам, биздин долбоор МТС телеканалына чыкмай болду. Бирок ошол эфирге чыкканына байланыштуу биздин YouTube каналыбызда ойтобор долбоор токтоп турмакчы. Анткени биздин буга чейинки болгон 7 чыгарылыш МТСтен чыгыш керек. Анан 8-чыгарылыштан баштап МТС телеканалы менен биргеликте N Channel Sever каналында ойтобор долбоор кайрадан чыкмакчы. Баарыңыздарга чоң рахмат. Айта кетчү биздин каналда жума сайын мурдагыдай эле жаңы видеолор, жаңы долбоорлор чыгып турмакчы. Ошондон биз менен болуңуздар. Кутман таң, кутман күн, кутман кеч жана кутман түн достор. Кыргыздардын арасында Нобель сыйлыгына татыктуу инсандар бар. Мээси катуу иштеп ачылыш жасагандар. Бизде бир видео бар, анын кылымдын ачылышы десең болот. Бирок биринчи адаттагыдай үнүн гана угуп көрөлү. Бул үн эмненики деп ойлойсуңар? Мотоцикл, мотопила, велосипед, гоночный машина. Видеону студияга! Баракелде, көрдүңөрбү? Булар генийлер, гений. Велосипедтин дөңгөлөгүнө кадимки пластик бутылкасын тыгып, мотоцикл кылып алып. Негизи бул окуя мындай болгон. Ата, мотоцикл алып берчи. Мото эмне? Секил. Мотоцикл эмне болсун? Велосипедим бар го. Мага мотоцикл жагып атат. Кой балам, кайдан айтпачы, мен андан көрө чай ич. О, let's go. Эми салыштыруу үчүн мотоциклдин үнүн уккула. Балким бул бала Тулпа Карагелди жазаган байкенин баласы. Сөздүн кыскасы let's go ичип алып, велосипед менен, мотоцикл менен let's go. А бизде кезекте Москва шаарына тартылган видео. Милиция кызматкерлери уурларды, бандиттерди, каракчыларды кармап келгенин мен көп эле көргөм. Бирок мындайды биринчи көрөм. Да, Инстаграм вышло. Көрдүңөрбү? Эми бул байкуштарды эмнеге кармашы мүмкүн? Куурчак театрынан костюм урдашкан го. Же түнкү көпөлөктөрдүн жаңы маскировкасы. Булар жанагы час пик тасмасындагы Джеки Чан менен Крис Такер эптеп тапкан кийимдер менен. Бул көрүнүштү жакшылап изилдеп көрөлү. Биринчи вариант милиция кызматкерлеринин корпоративдик кечесине даярдануу. Экинчи вариант милиция кызматкерлери балдарына сюрприз кылалы деп алып бараткан кез. Жана үчүнчү вариант милиция кызматкерлеринин жаңы формасы. Дал ошондой жаңы форма. Ошондо булар майорлор, күрөң аю жана ак аю. Ал эми капитандар булар кашкырлар, полковник Шрек, ал эми генерал Арстандын кийимин кийет. А булар болсо омондор. Эми мону байкасаңар. Бул аюну баскандан дан эле милиция экенин билсек болот. Кыргызстанга ким жетсин? Кыргыздарга ким жетсин? Эмне болсо дагы тиги эки аюну эртерээк кой берди деп ишенебиз. Окуучулук күндөр кандай гана сонун. Элестетели 9-же же 10-чу класс мугалим сабакка кечигип атат. Эмне кылыш керек? Мына эшек ойнош керек.
Жоқ, біздер ойночубуз. Бирок эшикте. Тегерек кылып чийип алып, абуларчы. Класстын ичинде ойноп атышат. Авалки мектепке жаңы сабак киргизилген. Эшек ойну деген сабак. Же эшекология, эшек таануу, эшек тили. Анан бул балдар үй тапшырманы көрсөтүп атат. Ошондо класс 2 группага бөлүнүшкөн. Экинчи группа күтүп отурушат, а биринчи группа ойноп атат. Ким көпкө кармаса, ошол 5 адам. Достор, мага акылкы баланы секирген жак. Бул баланы жеңил атлетика боюнча олимпиадага жиберсек болчудай. Негизи бул чындап эле сабак болушу мүмкүн. Анткени мен бул балдардын чоңоюп, үйрөнүп жайлангандан кийинки видеосун таптым. Бирок бул таптакыр башка окуя. Манастын 7 осуятынын бири улуттар аралык ынтымак, достук жана кызматташтык деп аталат. Бизде ошол осуяттын негизине тартылган бир видео бар. Эч ким тааныбаган алып баруучу интервью алган. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү Алато программабызга биздин алыстан келген коногубуз Арабия мамлекетинен келген. Сауд Арабиясы, Коногубуз аты жөнү Абу Даби Хаби Хумиди. Абу Даби деген шаарда. Эми элестеп келем. Салам, атың ким? Жалалат. Сенкичи? Чыңгарган. Ой, фантазияңа береке. Мейли эми коногун көрөлү, анан интервьюсуна көңүл бурат. Саламатсыз, куш келипсиз. Бирок журналист суроосун белгичектелет, тиги чет өлкөлүк жооп берип койду. Саламатчылык куш келдик дейт. Биздин Кыргызстан жактыбы деп сурайын деген. Кандай аба арасы, кандай немелери жакты сиздерге? Эмнеси? Аба арасы, кандай немелери жакты сиздерге? Аурасы? Же ауратуу? Аба ырайы болуш керек. Dan als wereldsport je want er een tuur zo beleid zo. Бул эмне? Бул эмне? Араб тили ушундай го эмне? Абу дейди буду бады. Оозуна ыппысык картөшкө салып алгандай. Жок. Бул деген 90-жылдардагы популярдуу болгон Eiffel 65 тобунун солисти. Эми колдорунун кыймылдаганын көрөлү. Менин үйүм жарылып, крышасы учуп кетти. Анан мен түп-түз бул жака келдим. Бул жака келатып, мунун да крышасы учуп кеткен. Уланталы. Мамлекет сиздерге эмнеси менен кызыктырды? Tampaka die wat tussen wel, ik kan die al de pesten, ik ben al duur. Так. Которомочтун тили таптакыр башкача экен. Tampaka die wat tussen wel, ik kan die al de pesten, ik ben al duur. Француз тили. Которомочтунда крышасы учуп кетсе керек. Которуп берип коюп, мурдун казып атат. Вот так работает трактор у нас на работе, копает, раскапывает камни. Токтот, уютку калсын эртеңки. Ал эмне болсо ошо болсун. Эми мунун баарына таң калбай эле койсо болот. Анткени Алото маалымат программасын ашканада Костя Дзю алып бараткандан кийин башкасына сөз жок. Кетинен келген коногубуз аты жөнү Абу Даби Хаби. Акырын айтарым, ашканада чай ичкиле. Сүйүнчүү достор, 16-октябрда Спорт Огласына Тамашова лигасынын 8-сезонунун ачылыш ойыны өтмөкчү. Ойтобунун мурдагы чыгарылышында биз конкурс жарыялап, ошол оюнга билеттерди ойноп калдык. Ошол конкурстун жеңүүчүлөрү аныкталды, билеттерин алып кеткендер алып кетти. Алып кеткендер болсо төмөнкү номерге WhatsApp аркылуу жазып, билеттериңиздерди алып кетсеңиздер болот. 16-октябрда Спорт Огласында көрүшкөнчө. Достор, бул ой тобу долбоору болду. Бизге класс баскыла пикир жазгыла жана N Channel 7 каналына катталып, кызыктуу видеолор болсо биздин дарекке жөнөткүлө. Чао. Төшкө кагып такылдатып айтар сөзүм барбы? Караңгыда көз көрбөсө карматканым шамбы? Бул жашоодо сен ойлогон бири жарым барбы? Эн атаңдын көз карашы чырайлуу таңбы? Бул жашоодо өмүр сүрүп